Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде булочканын түрлөрү болмокчу. Тагыраак айтканда, булочка түйүүнүн көптөгөн жолдорун көрсөтүп берем. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Булочканын камырынын рецептин ушул видеонун алдында описанияга жазып коем. Кирип көрүп алсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү видеонун жүрүшүндө биз бир гана булочканын түйүү жолдорун көрсөтүп бермекчүмүн. Даяр камырды ар бирин 55-60 граммдан бөлүп алып, тоголоктоп бир аз убакытка коюп коебуз. Камыр көтөрүлгөндөн кийин ар бирин жайып баштайбыз. Камырдын ортосун бир аз майлап, кааласаңыз кумшекер, мак же болбосо башка толтурмалардан салып түйө берсеңиз болот.
Достор, эгер бүгүнкү видео кызык болсо, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.